Атамаев айтып атпайбы, мен подвалда баягы смертниктер отурган 104-чү хата деп коет камера, ошондо отурдум. Мен да отургам ал жерде. Бабанов да Москвага барып мигранттар менен жүргөн ташып айтпадыбы? Мурда 4 кылмыш иши бар экен. Азыр 14 кылмыш ачтык. Да 10 да ачтык деп. Ошол 10 кылмыш иш ачкан киши менен булар биригип отурушпайбы? Мекеним Кыргызстан, биримдик ана башылары бүгүнкү күндө Садыр Жапаровдун штабтарын жетектеп атат. Аны бүт коомчулук жазып атат. Биздин үлүшүбүздү азайтып, мурда 66% болсо азайтып, 33%ге чүрүп, бакет учурун 2009-жылы. Анан аны конституциялык сотко бердирип депутаттарга, дежур депутаттарга. Конституциялык сот менен бекемдеп салып атпайбы? Ошондо Садыр Жапаров кеңешчиси, коррупцияга каршы комиссар болчу да. Анда эмнеге унчукпайт? Ачыгын айтышыбыз керек, сөз бар да. Президенттин долясы бар, ошону берип коюшат. 2 тонна алтын дейт. 20 тонна 18 тонна алтын бар. Мен ушуга ишенем. Амансыздарбы, Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, назарыңыздарда кайрадан саясий коктейль берүүсү. Бул берүүнүн алкагында салмактуу саясатчылардан тартып, заманбап хайпчыларга чейин сырдашабыз, сүйлөшөбүз, балким чырдашып да кетебиз. Бүгүн студияда мен Шайиста Шатманова жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Кыргыз Республикасынын Пакистандагы мурдагы элчиси, Жалал-Абад облусунун экс-губернатору Бектур Асанов болмокчу. Бектур ага, сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Студиябызга кош келдиңиз. 27 ноябрь күнү сиз нааразычылык акциясы катары ачкачылык жарыялаганыңызды билдиргенсиз. Анан ден соолугуңуз жакшыбы бүгүн? Жакшы. Ал нерсени токтоттуңуз, э? Токтотту, 29 күн токтотту. 5 октябрь күнү элдик толкундоолор башталды. Сооронбай Жээнбековду бийлик өткөргөн парламенттик шайлоолорго каршы да. Анан ошол күндүн жыйынтыгын сиз кандай элестетмексиз, кандай болушун туура деп эсептеп аттыңыз эле? Жыйынтыгы. Эми бардык окуялардан, өзгөчө саясий окуялардан биз жыйынтык алышыбыз керек. Сабак алыш керек. Президенттен баштап жөнөкөй гражданга чейин. Интеллигенция, саясатчылар, жаштар барыбыз. Эми буюрса биз күткөндөй болбой атат, себеби мен тажрыйбам аябай көп. 3 революцияга тең катыштым десем болот. Аралаштым. Биринчи революцияда жаштар биз да жаш болгонбуз, өтө идеалдуу болот да, идеалга ишенет. Биз деле 2005-жылы ишенгенбиз да, акайып кетсе эле, бакыйып кетсе баары оңолот деп. Тилек каршы андай болбойт. Экинчи революция. Анчалык ишенбей калдык, себеби баягы сүткө оз күйгөн айранды үйлөп ичет деп коет го. Ошондой эле болду, ойлогондой баягы биз шекшигендей эле болду. Күмөнүбүз туура чыкты. Экинчи революция максатына жетпеди. Негизинен да. Азыр болсо да баягы шекшип эле эмес. Мурда Бакиевди биз жакшы билбесек, жашпыз да, ал бизден бир топ жаш болду. Атамбаевди жакшы билбесек, бүгүн келген бийликтегилерди жакшы билебиз. Алардын мүмкүнчүлүгү, деңгээли. Ошондуктан 5 октябрдан кийин эң бир чоң нерсе биз үчүн таза шайлоо өткөзүү болуп эсептелет. Эгер таза шайлоо өтсө, эл каалаган кишилер келсе, анда стабилдүүлүк орнойт. Коңшу өлкөлөр, дүйнөлүк коомчулук бизди тааныйт. Ошондо мамлекетте баягы эң биринчи алдыга жылуу болот да. Мен ошону күткөм, бирок көп эле нерсе биз каалагандай болбоду. Себеби биз каалаган нерсе техникалык премьерлик келсе, эл каалаган президент отуруп туруш керек, шайлоо өткүзчү дегенбиз. Кайсы шайлоону айтып атасыз? Сиз ошондо кайра парламенттикпи? Ошондо биринчи парламенттик болгон болчу да, мыйзам боюнча. Парламенттик жок дегенде парламентти өткөзгөнгө чейин легитимдүү парламент, элдин мандатын алган көпчүлүк келсе, өкмөт түзүлсө, ошондо мамлекет бүтүн стабилдик орномок, ошого чейин президент отурсун деп. Бул идеяны биздин саясатчылар эле эмес, прогрессивдүү коомдун өкүлдөрү эле эмес, коңшу өлкөлөр, биздин дос өлкөлөр, улуу державалар да ушуну каалаган. Тилекке каршы андай болбоду. Бийлик бир кишинин, бир топтун колуна өтүп калды. Бул жерде баягы шайлоонун таза өтүшүнө шек жаралат. Себеби шайлоо таза өткөндөн кийин мандат деп атпайбызбы? Мандат
Elden mandat alıp kelген kişini gana dünyanın koomчулук taanıyt. El de taanıyt, stabilikte bolot. Бүгүнкү күндөгү biz 90% колдойбуз, 1 million % колдойбуз дегендин баары кургак сөз, кургак үгүт, пропаганда. Ошондуктан эл добушун берип, таза шайлоо өтүп, таза шайлоо өткөнүнө эл инанмайынча антип айтканга эч кимдин укугу жок. Сиздин сөзүңүздөн улам менде суроо жаралып атат да, сиз айтып атасыз, мондай технический өкмөт түзүлүшү керек болчу. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков адилеттүү шайлоо өткөрүп, анан кетиш керек эле деп атасыз да. Бирок ошол киши 4 октябрдагы парламенттик шайлоону өткөргөн кишиге кантип анан адилет шайлоо өткөрө алат деп ишенсе болот эле? Мындайда бул кишини 4 октябрда баягы бийлик ошол кишинин колунда узурпацияланган бийлик. Ошол кишинин тегерегинде болуп калды да. Ал кишини экинчиден 5 октябрдан кийин бийлик андай болгон жок. Бүтүндүү өкмөт башка колго өттү. Аткаруу бийлиги толугу менен башка колго өттү. Экинчиден ал кишине тарыхый шанс берилип атты. Бул жолу ал шайлоону максималдуу таза өткөргөнгө аракет кылса, бул киши тарых алдында жүзүн, өзүнүн атын сактап калат депчи. Bundan argı tarıkta. Anan dünya koomчулуктагы ел шайлаган президент катары ал кишини таанып турду. Биз муну эске алышыбыз керек. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү бүт саясий кризистин курчуп кеткендиги, дүйнөлүк коомчулук тааныбай аткандыгы ушуну кезепети. Биз Сооронбай Шариповичти канчалык жакшы көрөбүз кеп анда эмес. Кеп биздин мамлекеттүүлүгүбүздү болуктап. Акыркы жылдары ал кишини мен да катуусун деп аткам. Себеби шайлоо ушундай болоорун мен ачык айткам өзүнө, инисине, тегерегиндегилерге. Акыры телек аркылуу, Азаттык аркылуу атайын билдирүүлөр жасап да кайрылып аткам. Себеби 4 октябрь бул бийликтин тагдырын чечип койду. Айткандай эле болду. Азыр сиздин бутуңузга тушоо болуп аткан сот өкүмүнө келсек да, саясий репрессияларга каршы комитети кечээ күнү азыркы президенттин милдетин аткарып жаткан Талант Мамытовго кайрылуу жасашты. Ал жерде айтты, ошо саясий негизде соттолгон адамдардын сот иштерин адилеттүү, ачык айкын өткөрүп бергиле депчи талап кылышты да. Анан көп күттүрбөй эле президенттик аппараттан жооп болду. Алар эмне дешти? Негизи мыйзамдуулукту орнотууга аракет кылып атат Талант Мамытов, спикер катары, президенттин милдетин аткаруучу катары, бирок мыйзамда жазылган сот иштерине эч бир адам кызматына карабай келише албайт, келишкенге болбойт деди. Бул эми медалдын бир жагы болуп атат. Экинчи жагы ошол эле учурда бийликте турган 3 илдикти алсак, бул Садыр Жапаров, Талант Мамытов, Камчыбек Ташиев үчөөнө каршы козголуп сот өкүмү чыккан. Анан ошол өкүм чагылгандай тездикте каралып жокко чыгарылды да. Анан эми ошол окуялардан кийин бийлик сот иштерине аралашпайт дегенге негиз калдыбы жокпу? Себеби ошол эле катарда саясий негизде соттолгон ошол эле Текебаев, ошол эле Чотонов, ошол эле Бектурасанов, ошол эле Кадыров дегендер калып калды. Тескерисинче чоюлуп атат сот иштеричи. Бул Акаевтан бери келаткан эки жүздүүлүктүн уладысы. Акаев ошентчи, мен сотторго аралашпайм деп өмүр бою кыргызча окуган, кыргызча жазгандарды шайлоого катыштырбай койчу, тил билбейт деп. Бүгүнкү күндө да ошол саясат уланып атат. Ушул саясат токтомоюнча, адилеттүү саясат болмоюнча бизде революция, тополоң, төңкөрүш, оодарыш дегендер боло берет. Бул эки жүздүүлүктүн даана белгиси. Баягы Ашмалтай чыгып кетет да, мыйзамдуулук болбосочу. Мына бүгүн саясий туткунмун деп баары кылмышкерлер да тап баштады. Аны саясий туткундарды коргоо деп мына уюм алар дагы тааный баштады. Атамбаевдарды бүтүндөй ушул акыбалга алып келип, бүгүнкү күндөгү саясий кризисти түзгөн, кылмыштары бирде эмес, 5 деп, 10 деп саналган кылмыштарды жасаган кишилер да бүгүн саясий туткун деп таанылып баштады. Бул бийликтин баягы адилетсиздиги. Сен адилетсиз болсоң, мен да адилетсиз мамиле жасайм деген позиция болуп калды да. Ошон үчүн мамлекеттин негизи бул адилеттүүлүктө, бул мыйзамдуулукта турат. Баягы биз Жээнбеков калып турсун, отуруп турсун дегенде ошо мыйзамдуулуктун сакталышы болчу. Тилекке каршы бүгүн
ушундай саясат уланып атат. Бул пресс катчынын айтканына эч ким ишенбейт. Сиз да, мен да, ошол кишилердин жактоочулары да ишенбейт. Жактоочулар да айтып атса керек, ушуну туура эле кылышпады. Экинчиден 6 миллион мени колдойт деп атпайбы өзү? Бүгүнкү талапкер Садыр Жапаров. 6 миллион колдосо, башка бардык 62 талапкерди жарым миллионго жетпеген колдоп атса, бизден эмне коркот? Бул киши аябай коркот. Бизди шайлоого жеткизбеген, ушунчалык аракет кылышты. Ошондуктан биз 7-октябрь күнү арыз бергенбиз. Булар эртеси күнү акталат дагы, бизди 25-ноябрга коюп коет. Бул деген булар парламент шайлоого катышпай калсын деген. Саясат өзгөрүп кетти. Биз 25-ноябрь болсо да макул болдук. Себеби президент шайлоо болуп калды, парламенттик болбой. Президенттикке биз үлгүрөт элек 25 күнү соттун каралса. Атамбаевка чечим чыкты го, жокко чыгарылып, биринчи инстанцияга жөнөтүлдү. Ошентип эле каралса, биз шайлоого катышканга толук мүмкүнчүлүгүбүз, убактыбыз жетет эле. Бирок башкаларда бирдей шарт болбой калды. Ошого карабай катышмакпыз да. Коркот деген эмне? Бизге сунуштулуп атпайбы 30 жылда эмне кылды булар жаңы? 30 жылда Садыр Жапаров эмне кылды? 30 жылда Ташиев эмне кылды? Мамытов эмне кылды? Алар мен бир жолу депутат болсом, алар 2-3 жолдан депутат болушту. Алардын кылган ишин биз эң жакшы билебиз. Алар ошону шайлоо агитация учурунда ошону айтып койт деп коркушту. Баары бир айтылат ал нерсе. Мен кандидат болбой калсам эле айтылбай калбайт деп, башка кандидаттар айтат. Экинчиден, бизди эч ким сындыра албайт. Акаев дагы, Бакиев дагы, Атамбаев да сындыра алган эмес. Бардык методдорду колдону, камап көрүштү. Бүтүн эле каралар дүйнөсүн бизге каршы коюп көрдү. Бүгүн миңдеген баягы троллдорун, түркөй троллдорун, эки жүздүү адамдарын бизге каршы коюп атат. Bundan da eşlik çıkmaydı. Bunlar ana yavaş jakşı bilişedi. Ошондуктан булар коркуп атышат. Ошондуктан биз 10 декабрга конушуп, 10 декабрдан кийин биз үлгүрбөй калабыз. Силердин сот иштери кароо 10 декабрга жылып кетти. Андан кийин үлгүрүш теориялык жактан мүмкүн, сот аркылуу үлгүрсөк болот. Сот бир эле күн карабай койсо, кечиктирип койсо, 3 күн ичинде караш керек. Бир күн эле кечиктирип койсо катышпай калабыз. Бул жылдыруу мындай содалашууну күтүү эмеспи? Ошондой да болушу мүмкүн. Жолуктуңуздарбы сиздер? Бирок ошондой да болушу мүмкүн. Мен баягы шеригим да, Кубанычбек Кадыров, саясий шериктер, ошону кабыл алыптыр. Содалашуу деши мүмкүн, биз содалашууга барбайбыз. Ошондой болсо да балким ошентип эле аткандыр алар. Содалашуу болбойт. Кечээ күнү Садык Шернияз боюнча азыр сөз кылып калдыңыз. Ал киши эртең менен Садыр Жапаровго жолукту деген кабар чыкты, экөө мындай дасторкон үстүндө отурган сүрөттөр менен да. Анан Садыр Жапаровдун пайдасына өзүнүн талапкерлигинен баш тартып койду да. Кандай кабыл алдыңыз ал ишти? Бул киши саясат аябай жакшы билет экен. Мен саясаттан келген киши катары, мен буга макулмун. Маданиятта аябай жакшы түшүнөт экен. Madani проблемалардын баары проблемалар боюнча көз карашыбыз 100% дал келди деп айтты. Мен өз көзүм менен көрдүм. Саясат боюнча деди, көз карашыбыз да калды дейт да. Бирок бул шайлоо, президент шайлоо бул саясий иш. Ал кишинин өзү билет, өзүн сыйлайм анын чечимин. Бирок бир саясий чечим кабыл алынат. Саясий көз караш туура келбей туруп, талапкерлигин алып коюу, маданият тышылда бул шылтоо. Шылтоо. Содалашуу деп ушуну айтса болот. Кайсы бир нерсеге макулдашылды да демек. Сөзсүз түрдө. Балким бул кишинин мурунку иш аракеттеринде бир кылмыш иштери, бирдемкеле элементтер бар. Алар жыландын башын кылтыйтты. Бул бийликтин бийликке келбей жатып, туура эмес элементтерге карыз болуп, тушалып калганын бир себеп да. Мисалы мен ачык айтам. Коррупция менен күрөшөбүз, биз тазабыз дейт. Эң бир коррупциянын ана башы символдору менен булар келишип кетти. Ошолордун колдоосуна муктаж болуп атат. Кимдердин мисалы? Мисалы мен ачык айтам. Мен муну Ташиевке да бердим 3 фактыны. Бул мекеним Кыргызстан билимдиктин ана башылары бүгүнкү күндө Садыр Жапаровдун штабтарын жетектеп атат. Аны бүт коомчулук жазып атат. Массалык маалыматтар жетет. Мекен Кыргызстан дегенде фамилияларды атабайлыбы? Биримдик дегенде?
Асылбек Жээнбековго? Арапбаев, Азамат Арапбаев дегендер. Кече Коргонбаевдердин Окатадагы ошо мекенин Кыргызстанбы биримдик бирөөнүн жетекчисин койду дейт. Арапбаев дегендер бийлик акты болсо ошол жакта жүрө берет го. Бийликтин шорошондо да булар бул бийлик дагы ошол баягы бийликтин түбүнө жеткен топторго таянып атпайбы? Мен дагы бир фамилиясын айтайын. Бабанов жөнүндө айтып атам. Бабанов менен келишти. Мен айтып жүргөн, баягы биз айтып жүргөн матраимы бул бир гана бажы системасында көрүпсүңөр. Бир эле системада. Бабановчу. Бабановду Сооронбай Шарипович 35 коррупционердин ана башчысын деп жарыя кылган. Бирок ишти жеткирген жокпу жыйынтыгына. Анын да шорошондо болду да, ошол коррупционер менен келишип алды да. Мени колдоо, шайлоодо, башкада, мага каршы чыкпа деп. Анда ресурс бар, телевидение бар, башка бар. Ал убакта электораты бар болчу. Бул дагы. Мен мына сөзүм куру болбош үчүн Камшыбек Ташевичке 20 күндөн ашык мага факты берди, 3 факты бердим. Бир фактысы Бабанов жөнүндө. Ал факты Бабановда Москвага барып мигранттар менен жолуккан ташып айтпадыбы? Мурда 4 кылмыш иши бар экен. Азыр 14 кылмыш ачтык. Да 10 да ачтык деп. Ошол 10 кылмыш иш ачкан киши менен булар биригип отушпайбы? Булар менен союздашып атпайбы? Анан мен бир ишин ал кишиге жөнөттүм. Аэропорт Манастагы. Бул жерде заправка алуучу самолеттерди күйүүчү май менен камсыз кылчу станция болгон. Бул Максимдикиде убактылуу өкмөт муну эме кылып койгон. Улутташтырып. Бабанов келгени кызматка. Атамбаев менен сүйлөшөт дагы, буну улутташтыруудан чыгарат. Бирок ошол эле убакта бул аэропорттун жеринде анын мөөнөтү бүтүп калат. Ал жерде май куйган бочкалар калат. Аэропорт узартпай койсо келишимди бочкасын сүрөп кетиш керек. Жалпы эсеп боюнча 300 миң долларга жетпеген буюм экен. Булар коррупциялык схеманы түзүшөт. Информацияларды чыгара башташат, маалыматтарды. Бул 7 миллион доллар турат, андай мындай дейт, аэропортко сунуш кылат. Сатып ал деппи? Аэропорт муну 5 миллион долларга сатып алат. 5 миллион долларга. То есть базар баасынан кымбат сатып алганда 7 миллион дейт. Биз бир аз арзан сатып алдык деген эме менен, коомчулукка айтуу менен булар сатып алышат 5 миллион. Бул офшордук компанияга түшөт. Айда Ая Токтогулова деген Бабановдун бир тууган карындашынын эсебине акча түшөт. Булар Манас аэропорту бул мамлекеттик ишкана. 90% ашыгылган мамлекетте акциясы. Мамлекеттин акчасын чыгарышып, Атамбаев менен ал убакта Алыбек Ибраимов отурган аэропорттун жетекчиси бул экөө бөлүп алат. Бул факт. 14 кишинин бирин айтып атам мен. Мен ошону мына кайрылдым. Ташиевке. Мына сага факты деп. Экинчи 3 маселени айттым. Экинчи факты. Ташиев аябай жакшы билет, Жалал Абадта нефть завод бар. Биз баягы билип турганда ошо нефть завод 50% Кыргыз нефтиге карачу, 50% Англияга. Ошону биз тирешип тартышып атып, биз эмне жасадык деп атпайбы? 100% Кыргызстандын үлүшүн өткөзгөнбүз Кыргыз нефтиге. Бирок менин күчүм жетпеди. Ал жерде бир схема бар. Дизелдик отун, дизелдик май. Эки фирма аркылуу гана сатып алуучу фирмалар алчу, ошол убакта 27 сом, базарда 42 сом. Фермерлерге, башкаларга, баягы заправкасы, май куюучу ишканалары бар кишилерге өткө түшөт. 42 сомдон өтчү. 36 сомдон 42 сомго чейин, эми 15 сомго чейин, 7 сомдон 15 сомго чейин айырма менен сатышчу. Буну мен эмес, Ташиев өзү 7-канал кишинин колунда турган учурунда бир канча жолу айткан. Эгерде бийлик ушул ортомчу компаниялар токтотпосо, анда коррупция менен күрөштүм дегени жалган деп фамилияларына чейин айткан. Ошо ортомчу компания Бабановго тиешелүү деп атасыз азыр, э? Жок, бул Бабановдуку мен биринчи факт. Экинчисин айтып атам. Экинчи факт Ташиевке берген экинчи факты. Ташиев өзү айтып жүргөн 7-канал аркылуу. Мен ошону эскерттим. Өзүң аябай жакшы билесиң. Ал фирма Максим Бакиевдин учурунан келе жаткан эки фирма. Кийин Атамбаевдарга өттү. Мен кылмыш ишин козготконго аракет кылганда ошондо Атамбаев, биринчи менде проблема ошондон башталды. Ал убакта Атактуу Илмиянов шопур мага чыгып, Бектур ака тийишпеңиз. Баягы күч структуралары бир күн башташкан ишти козгоюп, эртеси күнү тайсалдап калышыптыр. 15-жыл, 10-жыл. 10-жыл. Анан көрсө Максимден булар өткөзүп алат. Илмиянов чыгат мага. Аралашпаңыз. Бизге шайлоодо акча керек. Ушулар бизди камсыз кылат деп. Кийин мен бул маселени Азаттык аркылуу бир топ жолу айттым. Президент тегерегиндегилерге айттым. Кайсылерден көрүп атат.
Atambaевден кийин сенин колуңар көтүптүр деп. Шариповдон кийин Сооронбай Шариповдон кийин булар көттү. Да, 1,5-2 айдан бери иштеп атат ошол схема. Модан кийин бир аз азайып калды, ковидтен кийин баалар окшош болуп, баягы ортодогу пайда азыраак болуп калса керек. Буну мен Ташиевке да айттым. Бул экинчи факт. Бүгүнкү бийлик алып атат деген да. Үчүнчү дагы бир чоң факты бар. Пирматов деген, атактуу Пирматов деген бар. Кайсы бийлик болсо, Исхак Пирматов ошол жакта жүргөн. Ал киши, Кыргызстан деген авиакомпания бар. Бул мамлекеттик авиакомпания. Мурда Кыргызстан аба жолдору бул эки жолу банкрот болуп, үчүнчү жолу түзүлдү. Бул бир гана схема менен жайлашат да булар. $2 миллион самолет 12 миллионго фонд жетет. Ал фирманы өздөрүнүн бир офшордо турган фирмасы аркылуу алып келет. Самолет. Анан ошол Кыргызстан авиакомпаниясы тапкан пайданы кырып алып, ошол лизингдеп туруп бир 5 жыл 10 жылга оформить коет дагы ошого жөнөтүшөт. Бул 13-жылы бул самолет алып келет. Боинг учагы болуш керек. 12 миллионго оформить этишет. 10 миллион ортосуна болуп барбы. Бүгүнкү күндө Кыргызстан мамлекеттик авиакомпаниясы банкрот болгонунда. Себеби тапкан пайдасын ошол 10 миллион төлөп атат. Мен ушул 3 факты боюнча Ташиевке кайрылгам. Мен 3 эле фактыны кайрылдым. Буга жооп болсо дагы ондогон фактылар болот. Бул тастыкталган фактылар. Мен бүгүн ушул сиздин телевидение аркылуу Сыймык Жапыкеевке да кайрылып кетем. Экономикалык кылмыштар боюнча. Экономикалык. Ташиев жасабаганды сен жаса деп кайрылам. Мен бүгүн Зулушевке кайрылып кетем. Башкы прокурор. Башкы прокурорго. Жасагыла. Эгерде силер адилеттүү турган турсаңар, чындап коррупция менен күрөшпөсөңөр, Атамбаев 6 жыл отурду. Сооронбай Шарипов 3 жыл отурду. Силер 3 айга жетпей каласыңар деп ачык айтам. Атамбаевдин учурунда биринчи конфликтиңиз эмнеден улам башталганын айтып кеттиңиз азыр. 2010-жылы эле башталган депчи. Анан 2016-жылы сиз абакка отуруп калдыңыз да. Баш аягы 3 жылга чукум болду, 3 жыл. Ошол да, мартта камалып, февралда чыктыңыздар. Анан ошол 3 жылда абакта отурган күндөрдү айтып атам да, эң катуу эңсегениңиз эмне болду? Адам саясатта башын сайган киши бул камап коетундай, өлтүрүп коет. Бул нерсе капа болбош керек. Ал жагын ойлонбош керек атасыз. Башты канжага сайып болгонсуң. Сөзсүз бирок үй бүлө, бала чака, тууган урук тойлойсуң. Канчалаган кишилерди кыйнайсың. Жакындарыңды. Ал нерсени ойлобой кое албайсың да. Бирок ошонун баарына чыдаш керек. Сенин тегерек четиң бир тууган үй бүлөңдө буга чыдаш керек. Буйрса меники баары чыдады. Саясатчылар айтпайбы, аялым Атамбаев аялынан сураныптыр мен үчүн. Бирөөсүнүн апасы суранды, бирөөсү энеси суранды. Мен апама дагы, бир туугандарыма да, аялыма да ыраазымын. Бирөөнөн суранган жок. Мени уулуму же күйөөмү же бир тууганым чыгарып койду. Биз дагы суранган жокпуз. Канча кайрылды, ырайым кылып кой. Сүйлөп атканда Атамбаев жакшы экен. Жакшы жактар да бар, сындай берди. Жакшы жактар да бир айтып койсоң эле чыгарабыз деп. Биз дагы бир соодалашкан жок. Ырайым сура дештиби? Ырайым да сура деп канча айтышты. Эч качан эмес, биз каскан бир принципте акыр аягына чейин турдук. Бизде канчалаган кысымдар, басымдар болду ошого карабай. Бүгүнкү баатырлардын баары ырайым сурагандар. Бүгүнкү баатырлардын баары кылтыңдап түрмөгө түшүп, ар өнөр көрсөткөндөр. Бүгүн баатыр болуп атышат да. Ошондуктан биздин шайлоого коюш катышыбыздан ушунчалык жалтактап, коркуп, биздин көзүбүздү карай албай атат. Адатта бийлик каршылашын оппонентин да Кайраттын демин сындырыш үчүн Бишкектеги номер 1 СИЗО тергөө абагына отургузат дейт. Сиздерди ошондой кылды эле. Биз да отурдук. Атамбаев айтып атпайбы, мен подвалда смертниктер отурган 104-чү хата деп коет камера, ошондо отурдум. Мен да отургам ал жерде. Мен да отургам. Ошол үчүн эле мурда смертник өмүр бою түрмөгө кесилгендер отурган экен. Аларга өзүнчө абак салганга чейин да? Салганга чейин, бирок ошонун коридордун аркы бетинде ошол смертниктер отурат. Анын экинчи тарабында эле ал жерде мен да отургам. Бул моралдык, психологиялык кысым болот. Бирок ошол эле учурда ГКМда отурсаң дагы түрмөгө барыш үчүн 1 жума, 2 жума биринчи СИЗОго барып, ал жерден өтөт. Ошондой ошол жерге баргандан кийин бөлүштүрүлөт. Бул мыйзам чегинде эле көрүнөр. Ошон үчүн буга көп чыр салган да кереги жок.
Экинчиден, биринчи СИЗО УКМКнын СИЗОсуна караганда ал да канча жеңил аякта. То есть кирип чыгуу, маалымат алмашуу Кирип чыгуу жеңилирээк. көбүрөөк киши менен отурасың, эмеде 2 киши менен отурасың, же жалгыз отурасың. Ашык барса 3 киши менен. УКМКныкында. Болгондо 8 квадрат, 2 киши, 3 кишиге 12 квадрат. А бул жерде 6, 7, 10 кишиге чейин чөйрө кеңири. Анан сырт жак менен байланышка мүмкүнчүлүк чоңураак биякта, сүйлөшүп турасың дегендей мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошондуктан бул мени СИЗОго апарып кыйнады деген бул курулай саясат. А мушташкан күндөрүңүз болдубу ал убакта? Жок, мушташканга жетпедик, бирок ошого чейин кысым калып, психологиялык басым жасоо, союп кетет, өлтүрүп кетет, итаат болгула, каршы сүйлөбөгүлө, чоңдорго каршы турбагыла, алар менен макул болгула дегендей ар кандай кысымдар ай сайын 1-2 айда бир болуп жүрдү. Болуп турат. А ошондой каралар менен мындай маселе жаралбы? Жок, биз баягы кызылдар, мамлекеттик кызматчылар күч сутуп отурган өзүнчө жайда кармалдык. Бирок ошол убакта эшик ачык эле, аралашып эле жүрөсүң да. Ошол убакта биз бирок Кадыров экөөбүз ачык эле айттык, биз каралардын мыйзамдарын тааныбайбыз, алар менен мамиле кылбайбыз. Биз саясатчыбыз. Кыргызстанда бир гана мыйзам болуш керек, ал мамлекеттин мыйзамы. А көбү барып мени тосуп алды, каралар тосуп алды, каралар менен отурдум, мен карамын деп атат го. Сүрөттөр чыгып атат. Сүрөттөр чыгып. Алар каралардын мыйзамын тааныган, каралардын мыйзамы менен жашаган, каралар менен баягы апака чапак болуп кучакташып, чыксак бирге болобуз, биз сиздер менен иштешебиз дегендер. Сиздер антип Алар мактанып атышат. Ал мактаныш эмес, ал саясатчы үчүн шермендей иш. Караларды тааныган, алардын рамкасында жашаган. Ал баягы күч структуралар милиция кызматкерлеринде өтө тез кабыл алынат. Андайга киргизилген. Буюрса биз андайына баш берген жокпуз, аларга кирген жокпуз, аларды тааныган жокпуз. Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, ошол эле Атамбаев, Бектур Асановдор бир кезде Акаевдин бийлигинин тушунда ал бийлик болбой калды, адилетсиз болуп кетти. Бийликти бир колго чогултуп алды деген негизде силер саясий күрөшкө чыгып, анан Акаевди кубалап кетирдиңер. Анан Бакиевдин заманы келди. Бакиевдин заманында сиз дагы бийликте болдуңуз, кызматта болдуңуз. Андан көп өткөн жок да, бир жылдан кийин эле баягы саясий күрөш кайра башталып, ошол эле Атамбаев, Отунбаева сиз да арасында болуп калдыңыз. Бакиевди кубалап ийдиңер да. Андан кийин Атамбаев келди. Атамбаевдин заманында Отунбаева ортодо өткөн мезгилдин президенти болду. Анан ал күрөш кайрадан башталды. Ошол эле Отунбаева каршы чыкты. Учурунда экөө бир команда болчу да. Сиздер каршы чыктыңыздар. Эми Атамбаев өткөрүп берген, бийликти өткөрүп берген Жээнбековду кубалап ийдик. Кайра азыр Жапаров эми расмий түрдө бийликте эмес, бирок эми ошонун колунда бийлик. Кайрадан ушундай нерсе башталды. Ошондо ошол топ ар бириңер бир жолудан ажо болуп чыкканга чейин улана береби бул күрөш кандай? Баягы буну биз мазмунун түшүнүшүбүз керек да. Бийликти бир колго чогултуп алгандан чыгып, бунун баардык бали. Адилетсиздиктин. Жок, адилетсиздик эмес. Биринчи мыйзамдын иштебегендигинен. Ошол супер президенттик Бакиевдин учурунда деле, Акаевдин учурунда деле парламент өзүнүн функциялары болгон, өкмөттүн өзүнүн функциялары болгон сот көз каранды эмес болуш керек. Ошонун баарын колуна чогултуп алгандан келип чыгып атат. Бийликке келгенге чейин жакшы келет, баары мыйзам чейин иштейт. Бакиев биздин алдыбызга карганчу да. Менин бир туугандарым аралашпайт деп. Анан келип эле баштабадыбы, бирден кызматтан алып, баягы идеялаштары. Бүтүндөй бийлик чогултпадыбы, 2 жыл, 2,5 жылга жетпей. Кеп кайра мыйзамдуулук орносун деп күрөш болду. Атамбаев ушундай деле ошо болду. Бүтүндөй бийликти өзү колуна алды. Шопуру, жан сакчылары болуп, адилеттикти орноо үчүн кайра каршылыкка чыгып атабыз. А парламенттикти түзүү ошол максатта болгон. Мүмкүн чогултканга мүмкүн болбосун деген. Бирок чимкирик парламент шайлап, антемин деп камап бизге окшогондорду ошентип атып Атамбаев бүтүндөй баягы де факто парламент, де юре, де факто бүтүндөй супер президенттик бийликти түзбөдүбү. Бүгүнкү бийликке биз каршы болуп атканыбыз. Ошол Атамбаев түзгөн кийин Сокеге калтырып кеткен, Соке буну супер президенттик 4-октябрга чейин кармап отурган системаны
де факто системаны бул оформить этип алайын деп атпайбы? Расмийлештирип алайын деп атпайбы? Конституцияга жазып алайын деп атпайбы? Сиз жогорку кеңештин экинчи чакырылышында депутат болгонсуз, 2000-жылдан 2005-ге чейин. Ал кезде 2 палаталуу болчу да жогорку кеңеш, мыйзам чыгаруучу, анан эл өкүлдөрү. Ал кезде ошо легендарлуу парламентте өткөн, андан кийинки чакырылыш болду. Мисалы үчүн Бекмамат Осмонов сыяктуу кишилер болду да. Азыркы учурда чимкирик аталып калган парламент менен сиздердин заманда айырманы көргүм келип атат да, окугум келип атат. Силерде күрөш кандай болчу эле, трибунага кандай сөздөр айтылчу эле, президентке карата силердин мамилеңер кандай эле, көзөмөлүңөр кандай эле ал кезде бийликке карата? Азырчы? Ал кезде Акаев алгач демократияны баштаган, биринчи 5 жыл кийинкисинде деле анча-мынча демократия болгон. Кыргыз элү демократ болот. Бирок авторитаризмге 3-чү мөөнөтүндө бул катуу кайра авторитаризмге багыт алып калды. Ошого каршылыктар катуу болгон. Биз үзөн кушту 2 жыл мыйзам чыгаруу палатасын өткөзбөй карамаганбыз. Аксы окуясы башталды. Мен эң жаш депутат болчумун. 30 жашта депутат болдум. Ошо Аксы окуясында 31, 32 жашта, 33 жашта. Аксы окуясынын башында турдум десем, Бекназаров камалып калды. Эч ким жалган дебейт аксылыктарда. Жөө жүрүш. Аксыдан Ошко чейин, Оштон Токтогулга чейин жөө жүрүш. Кийин күздө 2002-жылы Бишкекке чейин жөө жүрүштү. Мен депутат экенимге карай башында турдум. Эл менен бирге элдин башында ошо талаада түнөп бирге жүрдүм. Эмне кылдым деп азыркыларчы. Билип туруп айтып атышат. Эмне кылдым деп жазып атпайбы? Силер эмне кылып койдуңар? Биз Аксы окуясынын башында турдук. Биз үй бүлөлүк системаны 15 жыл отуруп сындырдык. Илгери үмүт менен. Бакиев салып келдик. Бизге да айтып койсуңар, Бакиев сатып кетти. Кандай Бакиев? Бакиев биздин идеяларыбызды сатып кетти. Бакиев элдин үмүтүн сатып кетти. Кайра биз Бакиевке каршы чыктык. Дал эле ошондой ишти Атамбаев жасады да. Мен досторду бүгүн айтам, ойлоңгула жигиттер, силер да тарыхтын дөңгөлөгүнүн алдына калып калдыңар. Бүгүн кеч эмес, себеби шайлоону таза өткөзгөнгө болот да. Анан баягы агрессияны токтотуш керек. Агрессиядан эч ким коркуп кетпейт. Агрессияны эч качан акыл эстүү, туруктуу адам жасай албайт. Аны коркок, эки жүздүү, жүзү жок, жугундугорлор жасайт да. Алар бекинип алып, өзүнүн сүрөтүн да кое албайт алар. Жасайт. Анан ошолорго таянган кишинин деңгээли деле ошондой эле болот да. Себеби аны акыл эстүү киши колдобосо, прогрессивдүү кишилер колдобосо, дежур чалдардан башка эч ким колдобосо, мына Конституциялык кеңешме деген. Чимкириктерден да начар булар. Кыргызстан боюнча мындай 89 кишини мага капалыш болсун, издеп табыш кыйын. Булар мыйзамсыз иш аракет кылып атат. Мамлекетке сенен көп акчалар кетип атат. Эртең бирөө жооп берет. Себеби Жапаров өзү айтып атпайбы? Биз форма правлениени тандашыбыз керек. Форма правлениени тандабай туруп президенттикти иштеп чыгып атышат булар. Эртең эл парламент деп койсо эмне болот? Мынча кеткен чыгым, мынча кеткен энергия ким жооп берет? Бунун баары мыйзамсыз. Мыйзам дегенде булардын түшүнүгү жок окшойт. Баягы илгери ата баба ат чаап эле мыйзам жок жашаган деп ойлойт окшойт. Жок, ат чаап жашаганы менен анда салт, сана, каада бекем сакталган. Өзүнүн мыйзамдары болгон. Өзүнүн каада салт менен башкарган ата бабабызчы. Аны бузган эмес. Ошонун негизинде адилеттүүлүк болгон. А бүгүнкү баягы өтө татаал мамлекет түзүштү. Анда примитивдүү мамлекет түзүш болгондо, азыркы татаал мамлекет шартта өтө так эрежелер бар, мыйзам менен гана алып барат. А так эрежелерди сакташ керек. Ошол эле аракетти улай азыр суроо бергим келип турат. 114-учурдагы иштеп аткан баш мыйзам боюнча айтып атам да. 114-бирине берген неме тартип боюнча жаңы конституцияны демилгелеп чыгууга президенттин өзүнүн дагы, президенттеги аппараттагы юридикалык бөлүм башчынын дагы, же болбосо 80 депутаттын дагы укугу жок болуп атат да. Бирок демилгелешти. Анан эл катуусунда баштаганда 80 депутаттын бир тобу мен неме окубай эле коюп койгом деп атышат. Дагы бирөөлөр мен кол койгон эмесмин, менин атыма коюп коюшту деп секирип кетишти да, мындай айткандачы. Эми ошол демилген ушул иштин баштап алдык да эми ал нерсеничи. Жыйынтыгын кандай, тагдырын кандай көрүп атасыз? Эгер күчкө салып өткөзүп кетсе кайра революция болот.
Кайра революция болот, муну жасагандар, мыйзамсыз аракет кылгандар бардыгы жоопко тартылат. Бул турган иш. Сиздер Кубанычбек Кадыров чогуу эл үнү деп бир коомдук саясий кыймылдын башында туруп, анан ошол Атамбаевдик бийлик кезинде ал өзүнүн оппоненттерине каршы мындай иштеп баштаганда эң негизги талаптар сиздерде ошол мыйзамсыз, адилетсиз камалып калды деп, ошол эле Ташиевди, ошол эле Жапаровду, Мамытовду бошотууну талап кылгансыңар. Ошондой эле Кумтөр боюнча келишимди жокко чыгарууну талап кылчусуңар. Анан ошентип күрөшүп келдиңер дагы, азыр дал ошол 3 жылдык бийликте турат да. Анан сиздер болсо жанагы сот иштери мындай жөнсүз эле чоюлуп, элементардык жарышка катыша албай атасыздар азырчы. Анан ошондой алардын талашы, алар үчүн күрөшкөндө экөөңөр адилеттик таппасаңар, анда карапайым эл эмне кылат? Башка ким табат да? Адилеттиктен үмүт үзүп коюш керек. Эмне болду эми бул жагы? Бир эмеде бир түшүнүк болуш керек да адамда. Кызык түшүнүк бар. Буну саясаттан чететип койсоң, камап койсоң эле болду деп. Жок, саясатчыны камап койсоң болот, кызматтан алып койсоң болот. Саясаттычыны саясаттан кетире албайсың. Бизге, мисалы бизге катышабызбы, катышпайбызбы, түрмөгө камап коебу, биз саясатты кутпойбуз. Тескерисинче түрмөдө эффективдүү болот саясат. Мисалы, Атамбаевди 1000 сындабайлы, ал саясатчы. Ал коммерсант, башка болушу мүмкүн, бизнесмен, бирок ал ири де саясатчы. Түрмөдө туруп алып буларга кандай проблема түзүп койду. Булар анын шантажына макул болду. Ушунчалык чоң кылмыштарды караганы айдан ачык экенине карабай, мына бул кишини чыгарып атышат. Дагы бир жолу далилда түрмө менен, камап коюу менен четтетиш кыйын саясатты. Саясатты адилеттүү сот гана адамдын күнөөлүү эмес экенин аныктайт, ага көпчүлүк ишениш керек. Ошондо гана бул туура камалды деп айтылат да. Бүгүнкү күндө кризис өтө тереңде баратат дегеним ошол. Шариповичтин учурунда, Атамбаевдин учурунда караганда бүгүн тескери андан да өтө тереңдеп кетти. Ошондуктан биз баягы прогрессивдүү күчтөр, саясатчылар, интеллигенция, баягы коомдук, мамлекеттик эмес уюмдар, коомдук ишчилер түп көтөрүлүп каршылык кылып ошондор. Мынтип жазып атпайбы? Булар садыр келсе, булар байлыгынан ажырай түрмөгө чөйт. Мен айтып коеюн, мен мамлекеттик кызматта жүрүп, бир кашыкты приватизация кылган эмесмин. Бир кашыкты, бул принципиалдуу саясатчы катары. Себеби ушунчалык адилетсиздик болгон. Көргөнүңүз менен. Адилетсиздик приватизация болгон. Ошондуктан эчтеке алган эмесмин. Бир кашык алган эмесмин. Элдер элдин шахталарын алган, банктарды басып алган, биз андай кылган эмеспиз. Анан ошон үчүн мени болгону бир гана нерсе менен күнөөлөшөт да бул. Кадыржандын жанында турган деп айтышат. 10-жылы. 13. Мен Кадыржан Батыровдун жанына мен губернатор катары баргам. Ошол эле өзбектер чогулган жерге Мерис Мырзахматов барган ошто, Сооронбай Жээнбеков барган. Ошол эле мен барган жерге университетке, Батыров университетине Исмаил Исакович барган. А мен 15 майда бул июнь окуясына чейин түшкөн сүрөттү айтып атпайбы? Текебаев деле барган да? Текебаев өзү катышкан эмес, Текебаев конституциялык совещаниеде өзү катышкан эмес, барган эмес региондорго. Анын иниси барган. Анан ал жерде эч кандай жаман сөз болгон жок. Бүгүн мындай эме кылып бир кыска видеолор таратып атат, менин башка жерде сүйлөгөн 1-2 сөздөрүн кошуп. Ал сөздөрдү кошкондо эле эчтеке жок ал жерде. Акыркы 1 жылдан бери артыман жок деген 3 камера жүрөт. Акыркы 1 жыл түрмөдөн чыкканыма 2 жылга жакындап калды, 1 жылдан бери камера жүрөт. Мындайча айтканда мен 30 жыл саясатта, анын 20 жылдан ашуун официалдуу саясатта, депутат, министр, 3,5 жыл мамлекеттик туризм спорт, кийин спорт жаштар саясат агенттигинин башчысы болдум. Эмне кылдым дейт. Кыргыз тарыхында Кыргызстандын 3 медалы бар. Күмүш, 2 коло. Кыргызстандан качып кеткен, таарынып кетип калган спортсмендердин баарын кайтардык. Ошол кайтып келген жигиттер бизге олимпиадалык медалдарды берди. Андан кийин Жалал Абад 13 күйүп турган Жалал Абадда. Ошо КПКны
100% mamleketke bolma birden bir salымыбыз бар. Кыргызнефтегаз майны суу электр лампа заводунун иштеп калышына, талкаланып приватизация болбошуна биз небегейсиз зор салым бар. 10-жылда кыргыз экономикасы артка кеткенде Жалал Абад областынын экономикасы артка кеткен жок. 2010-жылдын март айында Макмала Тогусурдагы алтын комбинаты бир айда 1 килограмм алтын берген. Апрель айында 33 килограмм алтын берди. Жылдын аягында 10 айдын 9 айдын эсеби менен апрелден баштап 300 килограммдан ашык алтын бердик. Эбегейсиз бир чоң жетишкендер да. Бул менин мамлекеттик кызматта иштегендеги айтып коючу нерсем да. Эмне кылды дегендин өздөрү билбесе дагы, эмне кылды дегенге заказ берип жаздырып аткандар баарын билет. Ошо алтын кендери жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Садыр Жапаровдун ошо 2010-жылы парламентке келгенден кийинки күндөрүн айтып атам да, саясий күрөшүндөгү негизги лозунг, негизги желек бул Комтөр алтын кенин улутташтыруу керек деген неме чакырык болчу да уран. Анан ошол талапты сиздер да колдогонсуздар да ал жылдары. Анан эми кечээ күнү Жогорку Кеңеш тарабынан расмий шайланып аткан маалда Комтөрдү улутташтырууга зарылчылык калган жок деп айтты да. Бул өзүнө бийликке кошо жоопкерчилик келгенден чочуп кеттиби, оозу майланып калдыбы, же ошо бийликтеги мафия өзүнүн сазына тартып кеттиби? Сиз кандай кабыл алдыңыз ошол өзүнүн көп жылдан берки келаткан сөзүнөн кайтып кеткенин? Мен Кыргызда Комтөр эле эмес, бүтүндөй кен байлыктары, алтын эле эмес, башка кен байлыктарда биздин мамлекетибиз үчүн, биздин элибиз үчүн иштеш керек. Тилекке каршы мындай болуп атат. Биз бирден бир ушул депутат кезибизде Комтөр маселесин көтөрүп, бул улутташыш керек. 2003-жылы баягы келишимде Кыргызстанга өтүш керек. Ал боюнча катуу баягы чыр-чатак оппозиция болуп, Акаев менен чабышканыбыздын бир себеби Акаевдин кызматтан кетиши. Комтөр, Үзөңгү кууш, анан таза эмес шайлоо. Парламенттик шайлоо болгон. Эми бул парламент шайлоо ошонун жыйынтыгы да. Үзөңгү кууш. Ошого бекем турганбыз. Комтөр боюнча мына Ишенбай Абдыкадыров болуп улутташтыруу жөнүндө биз мыйзам даярдаганбыз. 2009-жылы кайра конституциялык мыйзам кабыл алып, канадалыктар өткөзүп берип, биздин үлүшүбүздү азайтып, мурда 66% болсо азайтып, 33%ке түшүрүп, баки учурун 2009-жылы. Анан аны конституциялык сотко бердирип депутаттарга, дежур депутаттарга, конституциялык сот менен бекемдеп салып атпайбы? Ошондо Садыр Жапаров кеңешчиси, коррупцияга каршы комиссар болчу да. Анда эмне күн ачык эле айтышыбыз керек. Сөз бар да. Президенттин долясы бар, ошону берип коюшат. 2 тонна алтын дейт. 20 тонна, 18 тонна алтын бар. Мен ошого ишенем. Улам жаңы келгенине дейсизби? Ооба, ошону жыл сайын деген. Мен ошого ишенем, себеби логикага туура келип атпайбы? Мисалы бүгүн Кыргызстандын долясы 26% түшкөн учурда дагы 10 айдын ичинде Комтөр 850 миллион долларлык алтын казыптыр. Анын 250 миллиондою чыгым. Бизге төлөгөн налогу, башка бүт чыгымдар, айлык, майлык өндүрүшүлгөн чыгым. 650 миллион, 700 миллионго жакын акча, 550-600 миллионго жакын доллар калып атпайбы? Киреше, таза киреше. Ошонун 26% болсо 4төн биринен көбүрөөгү 600 миллион болгондо 150 миллион бизге түшүш керек болуп атпайбы? Бизге 2 миллион эле берип атпайбы? 150 миллион кайда? 2 тонна алтын бүгүн 90 миллион доллардан ашык. Значит, алып атат да бирөө. 2 тоннаны алып койду да, калган 60-70 миллиону Комтөрдүн пайдасына калып атат. Демек тиги Манас аэропортунан алтын жүктөлүп бир жака учуп кетти деген эмелер сөз көп айтылып жүрөт го. Ошол нерсе реалдуулук дейсизби? Реалдуу болушу мүмкүн. Атамбаев учурунда 2 тонна алып учуп кетти деп Садыр Жапаров өзү айтып жүрөт. Ошондуктан Комтөрдү да алтын калбады деген баары жалган. Комтөрдүн участогунда 400 тоннадай алтын бар. Анан Комтөрдүн тегерегиндеги 2000-3000 тонна алтын бар. Алго Комтөргө тиешелүү эмес. Бирок 16.000 гектарды Комтөргө берип жиберип, бир жыл ошол жерден 11 тонна казып алган, мыйзамсыз берип жиберип. Бакирдин ушунда. Убакыт өтүп келгенден кийин ал жокко чыгарылды. Биз Комтөргө канча жолу бардык? Айыл иштегендер айтчу да, бүт доллар берди алтын депчи. Ошондуктан Комтөр элдик болуш керек. Бул улутташтырылабы? Же биздин
кумтөрдүн үлүшү бизде көбөйтүлөбү кандай болбосун, кумтөр биздин пайдабызга иштеш керек да. Ошондуктан мен толук айтам, бул кумтөр бул киши үчүн саясий капитал чогултуу үчүн гана пиар ход болгон деп, башка эчтеке эмес. Азыр кандай саясий капитал калды анын колунда? Эми капитал тездик менен колдон чыгып баратат. Кечеги Атамбаевди бошотуп жибергени, менин оюмча буга эбегейсиз чоң бир катачылык да. Эбегейсиз чоң катачылык. Бул дагы бул кишинин кадыр баркын кетишине ушунчалык тездик менен таасир кылат. Ошондуктан таза шайлоо болсо өтө албайт. Себеби көрүп турат да мунун баары. Балким Атамбайдын азыраак 1%, 2%, 5% жактоочусу бардыр. 95% карап турат да муну. Бүгүн Атамбайдан коркуп кеттиби? Же Атамбаевдин жардамы керек эртең шайлоого? Биз муну билебиз эртең бир күнүнө, бир жума эки жумада эле. Атамбаевдин позициясы кандай болот? А эгер Атамбаев эптеп өзүнүн эркиндиги үчүн бул жакты колдоп кетсе, анда эл карап турбайт да. Ал тиги 9-октябрь күнү митинг болбоду. Ал жерден Бабанов, Атамбаевдарды мындай сабап колоп чыгышты го. Ошондон кийин кармалды эртеси. Анан ошо Садыр Жапаровду азыр колдоо керек, Жээнбеков муну алдап коюшу мүмкүн деген абакта жатып, неме чакырык таштады. Демек Атамбаев колдоп атат да дейм да, неме Жапаров. Жок, андан кийин Атамбаевдин кичүү баласы Кадырдын кайрылуусун баардыгыбыз көрдүк, кыргызча, орусча. Сиз эркексизби деди. Сөзүңөн 14-октябрь күнү деди. Соко Шарипович 15-октябрь кетип атабы? Айтып атат, 14-ндө жолуктук деди. Беткиме бет, эркекче дейт. Биз моюнга алдык милдеттенмелерди. Сиз эки милдеттенмени моюнга алдыңыз. Биз аткардык. Эркексизби? Сиз аткарбадыңыз. Мен жакында айтам ушу эки маселени деди. Мен ойлойм, эки маселенин бирөө. Буну боштондукка чыгарам деп айтканда, эртең Шарипович кетпей койсо, бул менен союздаш болуп кууп чыгам деди. Эртең Шарипович кетип калат, бул киши чыгарбай койду. Чыгарбай койгондон кийин анын баласы кайрылуу жасады. Бүгүн чыгарууга мажбур. Эми экинчи маселеси кандай экен, анда көрө жатарбыз. Жакын 15 күндө баары ачык болуп калат. Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыровдордун сүйлөшүүсү деп, силер камакка алынардан мурун социалдык интернет желесине бир сүйлөшүү, аудио сүйлөшүүлөр тарап кеткен да. Анан ошол сүйлөшүүлөр кандай формада жазылган деп ойлойсуз? Тиги ачык линия аркылуу бири-бириңерге чалышкансыңарбы? Камалардын учурунда. Ооба, же жөн эле көчөдө турганыңарда ээрчип жүрүп бирөө жазып алды эле, эмне болду эле ал? Эми телефондорду жазыптыр, отурган чайхана, чай ичип отурган жердеги сөздөрдү жаза алып, эптеп кураштырганда да эчтеке чыккан эмес. Анан күчкө салып камады. Буларды ой бизди камап иштеле эмес, ошол жерге барып сындырып, камап койсо коркуп кетип, кечирим сурайт, саясатына корректировка кылат деп ошондой болду да. Мисалы, баягы кылмыш болгондо мындай да, кылмышка даярданды деп камадыбы, кылмыш жок бизде. Кылмышка даярданды дегенде дагы так жазып турат да, кылмыш кодексинде. План болуш керек да. Могу күнү чогулуп алып буларды кууп чыгабыз деген. Иш-аракет болуш керек да. Иш-аракетке чейин да план болуш керек жок дегенде да. Мисалы үчөөбүз жолуктук. Эртең мынча күнү же бир кийинки айда могу число күнү могуну басып алат, могу жерге чогулабыз деп. Биз прокурорго суроо берип аттык, сотко суроо берип аттык. План кайда? План. Эчтеке жок. Анда дагы жогорку сот жарыялап, бирок неме кылмыш жазгын аткаруу мамлекеттик кызмат мындай моюнтолгоп атты го. Ошондо кандай болду? Андай бизге чечим келип түшө элек, андай мындай деген ошол күнүчү. Жогорку соттун чечими жарыяланган күнү. Ошондой себеби ал убакта силерден бир акча үмүт этиштиби? Эмнеге чөйүштү? Менин оюмча Сооронбай Шариповичтин бийлиги 1,5 жылда жетти го көп жака. Атамбаевдин таасири аябай чоң болгон, бизди камагандардын таасири чоң болгон. Максималды чыгарбаш керек. Бизди да кармашы мүмкүн эле, да 2 ай гана кармашы мүмкүн. Сиздер 16-жылы камакка алындыңыздар, анан андан кийинки эле жылы силерге удаа эле болуп калды. Садыр Жапаров, Текебаев кармалды, камакка алынды да. Аябай мындай ошол маалда Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков үчүн, эми ал кезде Сооронбай Жээнбеков талапкер катары чыгат деп айтылчу эмес, айтыша элек болчу да. Анан саясий күрөштү, саясий талааны өзүнүн бийликтин эмесине, талапкерине бошотуп атат деген ой элде аябай күчтүү болчу да. Анан ошол маалда сиздерде дагы мына быйылкыдай план бар беле? Неме жарышка катышам деген, бирөөбүз чыгабыз деген максатыңар бар беле? Бийлик билет беле ошону? Сөзсүз түрдө ар бир саясатчынын
өзү катышпаса дагы кайсы бир топту колдой турган максаты болот. Саясат ошо менен саясат аракетте болот. Биз аракеттеги саясатчылар болчубуз. Ошондуктан биздин камоонун, бизден кийин Текебаев, Жапаровдорду камоо, Атамбаев ушул саясий талааны тазалап, каалаган кишисин кийинки президентке өткөзүү болгон. Бул ачык эле, эл туура түшүнөт да. Ошон үчүн ошондой сөздөр чыгып атты да. Бул туура сөз. Демек ошондо Сооронбай Жээнбеков үчүн тазалаптыр да аянтты. Эми ал күнү Сооронбай Шариповичти мен оюмча болбосо дагы кимдир бир өзүнүн бир кишини өткөзүү үчүн да. Мен ойлойм, бул киши Жээнбеков эң акыркы күндөрү шайлоо 17-жылы май айларына гана токтолду дейт да. Ага чейин Сапар Исаковго ойлоп аткан, Бабановду ойлоп аткан. Бирок бизде ошол саясий факторлор, кландык факторлорду эске алып, Сапар Исаковду өткөзө албайт. Жана регионалдык факторлорду эске алды, кландык факторлорду эске алды, партиялык факторлорду эске алды. Анан Бабановду өткөзө албайт, өткөзсө ага ишенбейт. Ушундай факторлордун негизинен анан Сооронбай Шарипович токтолду да, буну өткөзүү жеңил болчу. Сени түштүк түпкө көтөрүлүп колдоп берет деген. Ойлогондой эле болду да. Ошондой болду. Анан жеңилирээк өткөзүш үчүн Шарипов, Жээнбеков Сооронбайды колдоду деп ойлойм. Бирок, конечно, бул киши баары бир саясатчы киши, канчалык жумшак болбосун, бул кишини толук контролдой албай калды да. Ошондой болуп калды. Бул кишинин катачылыгы эски кишилерди чогултуп алды, эскиче иштей берди, реформа жасаган жок, мыйзамдуулукка көп көңүл бурушпады. Ушинтип отуруп 6 жыл өтүп кетет деп ойлоду. Баягы уурук эски аферисттер, баягы олигархиялык, бандиттик, коррупциялык топ бар да, бул Акаев учурунан калыптанып калган. Алардын баласы, азыр неберелери шаардык депутат, райондордо жетекчи кызматтарга жетип калды да неберелери. Ошол топту бүт баягы приватизацияланган акчанын баары ошолордо арам акчалар. Ошолор президент келет, ошолор жарым жылдын ичинде аны ороп алышат да. Шайлоолордо ошолорго таянып калат. Кризис болгондон кийин алар аны таштай качат дагы. Кийинки бийликке өтүшөт. Демек ошо 16-17-жылы ошолордун заложник болуп калган да. Ошолордун барымтасында калган, чеңгелинде калган ошолордун. Азыр Жапаров деле ошондой болду да аташтарда. Ошого келип барды деп. Мына айтып атпаймынбы, Бабанов менен келишим бул бир чоң чеңгелдин бири. Кыргызстан боюнча бул кишиге иштеп аткандар ошол баягы мекеним Кыргызстан менен биримдиктин ана башылары болуп аткандан кийин чеңгелинде калды. Буга убакыт гана керек, дагы бир жарым жыл убакыт керек. Толук ошолор көзөмөлдөп, ошолор даят. Супер президенттик менен мен контролдун ойлоп атат да. Супер президенттик менен да контролдой албайт. Себеби азыр ситуация башка. Кыргыздардын аң сезими башка. Көзү ачылып калган. Сөз эркиндигин тыя албайт. Дүйнөлүк коомчулук, сивилдүү дүйнөлүк коомчулук деген бар. Ошондуктан кандай супер президент болсо дагы көп узабайт. Булардын чеңгелинде калса, андан да тезирээк маселеси бүтүп калат. 17-жыл боюнча айтып кеттиңиз, азыр демек анда Бабанов псевдо оппозиция болду эле. Бабанов айласы жок, жарыштын башында бул Сооронбай Шарипович мага көңүл буруп деп акыркы күндөргө чейин үмүт кылды. Эме Атамбаев деп. Атамбаев анан бунун бир жерине темир басам деди го. Ошондон кийин булардын жолу ажырашты да. Бул бир сентябрь айларында. Ал демек катасы Назарбаевга жолугушкан болду, ошону жарыялаган болду. Анан Атамбаев тынч отур десе болбой, өзүнчө талаш, ачык талаш баштагандан кийин буну чапты да. Ошондон кийин гана оппозиция болмуш болду да. Бола алган жок. Бола албайт дагы. Ак адамдын мүнөзү болуш керек. Адам ошондой туулуш керек. Акчасы болсо, башкасы болсо, партиясы болсо, фракциясы болсо, телевидениеси болсо эле жетиштүү эмес ал. Адамга эң биринчи адамдык бериш керек. Ага уят, намыс, ар намыс, эрк бериш керек. Алла таала. Сиз мындай мүнөзүңүз боюнча кекчилсизби? Азыр Атамбаев боюнча көбүрөөк мындай негативдүү формада сүйлөп атасыз. Демек мындай өч алуу, кек алуу деген ниетиңиз барбы? Мен Атамбаевга киши катары эмес, буга ушу мамлекетти талкалап, ушул акыбалга алып келгендиги саясатчы катары гана болду. Мен эч кандай кегим жок. Мен өтө кекчил эмесмин. Өлкө эгемендүүлүк алгандан бери 30 жылга жакындап калды, болуп калды. Анан силер ошол жылдары саясий күрөштү, саясатка келген адамдарсыңар.
Биринчи президенттин маалында келгенсиңер, туңгуч президентибиз Аскар Акаевди. Анан ошондон бери эгемендүүлүк келгенде төрөлгөн балдар азыр саясатка аралашып калышты да. Анан азыр саясий талаанын мүнөзү өзгөрдүбү же оюн баягыдай эле кетип атабы? Эбегейсиз өзгөрдү. 5-жылга, 10-жылга караганда дагы коом саясий маданият аябай бизде бийик деңгээлге жетти. Өстү дейсизби? Ошон үчүн 5-октябрда мародерство болгон жок. Элдин аң сезими өскөндүгү. Мурда өтө кыйын болчу, эл түшүнбөчү. Мисалы акс окуяларында элдин 5%, 10% биз туура кабыл алса, 90% булар түшүнбөй, бийликке да каршы чыгабы, бийликке кимдин күчү жетчү эле, ойлор жаман, ушу бийлик каалап атат дегендей терс мүнөздүү болчу да. 10 жыл андай мүнөз өзгөрдү. Азыр элдин 90% туура түшүнөт. Мисалы 5 жыл мурда троллорго көп ишенсе, азыр троллорго да ишенбейт. Адамдын мүнөзү адам болуш керек да, адам өзү адам болуш керек. Баягы Чыңгыз айтып атыптыр, бул сөздөр бар го, адам болуш кыйын деп. Баягы саясатчы жөнөкөй киши эмес. Өтө чоң даражада, өтө чоң кызматка келген кишилерде да адамчылык болбогонун биз көрүп эле жүрөбүз. Ошон үчүн саясатчылар жаман көрүп атпайбы? Саясат арам деп. Саясат арам эмес. Ушу саясат кылган киши арам болушу мүмкүн. Кокон хандыгын доорун сүрөттөгөн Төлөгөн Касымбеков агабыздын бир мындай эпикалык чыгарма десе болот, Сынган кылычын да. Мындай ошол саптарда китепте жазылган заман, мисалы үчүн адамдын салмагы, саясаттагы адамдын салмагы артындагы кошуну менен өлчөнчү да. Мисалы Курманжан датка, Алымбек датканын артында алайдын эли бар, оштун эли бар дегендейчи. Же болбосо Абдрахман Аптабачтын артында ким бар, Мусулманкулдун артында ким бар дегендей. Ошол замандан кайра эле ошол заманда жүрөбүзбү азыр? Мисалы үчүн Матраимовдордун артында Карасуунун эли бар. Алтынбек Сулаймановдун артында Нокаттын эли бар дегендей эле деңгээлде өстүкпү же өспөйбү? Аябай таза суроо да, туура суроо болду. Сиздин артыңызда канча эл бар? Бул мындай да, бул кырымдар адам жаралып, баягы мамлекет түзүүгө чейин жамаат болуп жашагандан баштап бул бар да. Бул күрөштүн формасы. Бул кала берет. Бирок анын сапаты. Өзгөрбөйбү сапаты? Өзгөрүп атат. Мисалы мурда уруучулукка таянса, андан кийин кичине элдүүлүк, жердешчилик. Бул боли уруучулукка караганда бул жогорураак формасы да. Анан биз партиялык тизме дегенибиз ошол да. Айылдашы, артында турган жердештери эле эмес, же улутташтар, уруулаштар эле эмес. Бүгүнкү дүйнөдө, сивилдүү өлкөлөрдө идеялардын күрөшү. Бунун идеясын ким колдойт дегенге келишибиз керек. Бул акырындап партиялардын жаралуусу менен пайда болуп баштады. Биз эмнеге коюп атабыз талапкерлигибизди? Биздин идеябызды, биздин сөзүбүздү ким жактырат? Балким 2%, балким 1%. 1% деле 2 миллион киши катышса 20 миң киши. Бул эбегейсиз чоң көрсөткүч. Эгер ал акчаңа эмес, тууганчылык эмес, жердешчилик эмес, идеяңа берген болсо, ошого жараша саясат улантасың да кийинчи. Ошон үчүн баягы коом өнүгүп атат дегенибиз ошол, биз партиялык тизме дегенибиз ошол. Ошондуктан баягы идеялардын күрөшүнө айланышыбыз керек да. Мамлекет качан өнүгөт? Уруу, көчө, район, область, түндүк түштүк эмес. Мамлекетте идеялык күрөш, идеялардын күрөшү болгондо гана биз сивилдүү өлкө болобуз. А идеялардын күрөшү качан тезирээк жаралат? Ал партиялар пайда болгондо. Жакшылар, жамандыр, ошо партиялар ал же бул идеяны алып чыгат. Социалисттик идея, улутчулдук, бир аз диний уклон менен, мисалы Иман деген жигит атпайбы? Булардын баарына мүмкүнчүлүк бериш керек. Эл баягы табитине жараша, өзүнүн ишенимине жараша кайсыдыр бир партияны колдош керек. Ошентип отуруп, баягы коомду тезирээк өнүктүрөбүз, мамлекетти тезирээк өнүктүрөбүз, мамлекетти тезирээк сивилдүү жол, сивилдүү мамлекет болот да. Ошентип ойлойм, менде пикирлештер, колдогондор сезилип турат коомчулукта. Мына Facebook аркылуу, башка социалдык сеттер аркылуу мен четке көп чыгам, мигрант кыздарга таңаза кылып өтөм, көп жолугам. Аябай колдоочулар, Кудайга шүгүр, менин эң сыймыктанганым өтө түшүнүктүү, тарыхты билген, саясатты түшүнгөн, сөзгө маани берген кишилер мени колдойт деп ишенем. Качан прогрессивдүү час колдонсо ал кишинин келечеги бар.
Сиз азыр прогресс баары жеңет деген сөздү айтып өттүңүз да. Анан учурда Садыр Жапаров партиялык тизмелер менен шайлоо Кыргызга жат көрүнүш экен, ал элди бөлүп жарат экен, бул Кыргызга сиңбейт экен, аш болбойт экен деп атат да азырчы. Анан ошондо прогресске каршы кетүү баары бир жана дөңгөлөк тейлеп кетет деген. Эки нерсе бар бул. Же бул киши түшүнбөйт, прогресс эмне экенин. Алдап чыгабы? Же баягы түшүнбөгөн элди булар көпчүлүк, буларды алдап өтүп кетем деп атат да. Эптеп бийликке жетүүнүн баягы амалы. Бундайларды конъюнктурщик деп коет. Саясий термин бар да. Эптеп септеп алдап, анан манипуляция менен элдин башын айлантып, эптеп өтүп кетем деген. Буга биз айтып аткан нерсеге, идеялардын күрөшүнө, партиялык тизмеге, парламентаризмге альтернатива жок. Балким анда идеалдуу эмес, альтернатива жок. Дүйнөдө 59 өнүккөн өлкө бар. Анын 56-сы парламенттик түзүлүш. Өнүккөн өлкөдөн 3-өө гана президенттик. Америка, Франция, Түштүк Корея. Бирок Америкада деле сенат күчтүү да. Бирок булар айткандай парламент эмес. Ал жерде федерация биринчи. Экинчиден укмуштай күчтүү сот системасы бар. Укмуштай күчтүү парламент бар. Анан булар 200 жыл кыйналышты ушуга жеткенге чейинчи. Анан өтө күчтүү граждандык коом бар. Бул баланстап турат да. Ошон жылдарга парламентаризм өтүш башканын кереги жок, калыптанып калды. Түштүк Корея боюнча. Түштүк Корея, Түндүк Корея. Булар эмне үчүн президенттик? Тике президенттик, өтө супер президенттик мамлекет. Буга Американын катуу кийлигүүчүсү менен Советтер Союзу баягы Түндүк Кореяга экөө бөлүнүп калгандан кийин булар өтө катуу, өтө көп акча менен булар ушул демократияны киргизишти да, экономиканы өнүктүрдү. Булар да 90 жылдарга чейин катуу диктатура болгон. 90 жылдардан кийин гана демократия өттү. Бирок ошого карабастан өнүккөн өлкө экенине карабастан, өнүккөн өлкөлөрдүн ичиндеги эң бир коррупция күчтүү өлкө ушул. Ошон үчүн президенттер камайт. Боюнча 20 жыл, 30 жыл буга чейин бир топ президенттерин булар атып салышкан. Ошондуктан буларда коррупция ушунчалык чоң да. Бирок ошо жарандык коомдун мааниси салмагы да чоң да. Эгер ырас жанагы кызматтагы экс-президент эмес, кызматтагы президентти камай алышса. Камай алышты. Себеби коом өтө сибилдүү болуп кетти да, сот көз каранды эместиги калыптанып калды, күчтүү парламент системасы, коомдун анын сезими өтө өнүгүп калды да. Ошондуктан бүгүнкү күндө аларда диктатура мүмкүн эмес. Диктатуранын башынан өткөздү 30 жыл аларчы. Ошондуктан аларга коркунуч жок. Ошон үчүн парламентаризм кайтуу алар үчүн керек эмес да. Франция боюнча. Францияда эмнеге президенттик болгон? Франциянын тарыхы башкачараак. Булар Америкада биринчи республиканы алып келген мамлекет. Булар да Америкага окшоп ушул калыптанып калган. Башка учурда бул демократияда эки түшүнүк бар да. Парламенттик демократия. Демократиядан парламенттик демократия. Дүйнөдө бүгүнкү сибилдүү коомчулук парламенттик демократияны колдойт. Мына бул бийликке дагы Евро биримдик кайрылбадыбы? Парламенттик демократияны колдойт деп биз силерге ишенебиз. Жөнөкөй эле демократия эмес, парламенттик демократия. Парламенттик демократияга каршы болуу, супер президент алып келем дегендин өзү бул дүйнөлүк прогресске каршы чыгуу деген сөз. Дүйнөлүк. Буну булар түшүнүп атабы, түшүнбөй атабы? Менин оюмча булар түшүнбөйт буну. Дүйнөлүк прогресс, дүйнө каяка барат? Ошого каршылык көрсөтүү. Мен элге кайрылам, баары бир бизде демократия, биз эбегейсиз алдыга кеттик. Коңшу Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан эле эмес, биз демократия, адамдын өнүгүшү деп коет, человеческое развитие. Орусиядан да алдыга кетип калдык. Орусиядан алардын газы бар, нефти бар, акчасы көбүрөөк. Коомдун өнүгүшү, адам өнүгүшү боюнча биз алдыга кетип калдык да. Ошондуктан бүгүн эл бизде мамлекеттин кандай жол менен болбосун 3 жол эл чечип койду. Төңкөрүш жолу дейбизби, оодарышпы, революциябы, эл чечип койду. Ошондуктан биздин эл ар бир сезип атат, эртеңки президенттик шайлоого таасир кылат. Ошондуктан мен айтат элем, ал же бул кишиге күтүү эмес, ар бир киши өтө ойлонуш керек. Бул жерде тагдырыбыз чечилип атат, мамлекеттин тагдыры, бала чакабыздын тагдыры чечилип атат да. Ошону ойлонуп, өтө аяр мамиле кылыш керек. Жанагындай урду, сокту сөздөргө маани бербеш керек. Ар бир талапкерге өзгөчө маани бериш керек. Мен ар бир кыргызстандыктан ушуга өтө бир аяр мамиле кылса,
өтө бир жоопкерчиликтүү мамиле кылса ушул шайлоого деп ар бир кыргызстандан суранып кетем. Ушул. Бектур Баке, чоң рахмат, убакыт бөлүп келип бердиңиз. Ишиңизге ийгилик, ден бекем болсун. Сиздер менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүлөргө чейин көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар, сак саламат болуңуздар.